Арбаңыздар туғандар. Biz Жалал Абад Такта базарындабыз. Бүгін Жалал Абад Такта базарда өтө жакшы иштер болду. Анткени Жалал Абад Такта базардын жалпы жааматы жогорудон баштап ылдый караганда бүт ушул мол жалпысынан 10-11 куба тактаны бошко салып аткан муктаждар турак жай комплекске жардам деп беришти. Нол машинада ушу кетип аткан Минур эжекебиз, Чолпон эжекебиз 1 кубадан такта берип атат. Ичкерде жак жогорудон эжелерибиз берди. Бардын кээ бирлеринин аттарын унутуп калып атам. Ал эми так нол иштин башын баштаган келе бериң медреке кыжалат болбой, жакшы иш болот деп башын баштаган Бек Султан. Бек Султан, салам алейкум. Мен азыр бардыгын унутуп калдым да. Жогордон биринчиде эжекебиздин аты ким? Улуу эжеке. Динар эжекебиз. Анан Умардан була. Умар таксыр берди. Анан Анарбек эке менен Элзан эжеге. Элзан эже менен Анарбек эке аябай жакшы жардам берди. Мынерде баласы бар 5-6 такта берсе, апасы чыгып бир 10 такта берди эле, атасы чыгып да бир 7-8 пачка рейканы ыргытып койду. Андан бuyakta Раштажы бар. Раштажынын баласы берди өмүш. Андан Минур эжекебиз 1 куба такта берди. Так, андан бери келгенде нол жерден биринчи Нургазы экебиз болуп калды. Нургазы экебиз иш башында 10 таштамай таштаган. Алла разы болсун Нургазы эке. Так, Нургазы экеден кийин бул жакта ким эле? Арзу. Аваз экен баласы. Аваз экен баласы Арзу деген ал такта берди. Андан кийин Нургазы экеден кийин Ратбек, Талант экенин баласы 10 таштамай берди. Андан кийин Бек Султан кетип атсаң токтоп турумчу, машина бир аз толбой калды окшойт деп дагы жүктөп атат кыскасы. Эми Бек Султан ылдый кетсек. Бакыт ажы урматтуу туугандар, жалпысынан бир кубадай эле такта берди окшойт, жүктөп атканын көрдүңбү? Андан сырткары 10 000 сом акчалай дагы берди. Алла разы болсун. Так, Бакыт ажыдан кийинки ылдыйда. Алтын такыр, Алтын ака, Улан такыр, Улан ака. Андан бек өзбек балдар Бейзат акалар, Илхам ака, Мурал акалар. Ичкерде 1 кубадай Чолпон эже берди. Кыскасы эч ким калбаптыр буйруса, Бар жолу тегиз жакшы. Алла разы болсун, бар жолу. Алла разы болсун. Бек Султан. Мына кече ушундай иш башталат деп, ушул келе бериң, кыжалат болбоң ака деп жакшы мотивациядан бердиң эле. Ооба, Кудай калса жакшы болдук ака. Буюрса жамаатка ишенгени кезинде. Ооба. Аллага ишендиң Кудай калса. Биздин жамааттан дружный ака өзү негизи. Мына бир деген айтып десең түшүнөт ака. Мындан сырткары сыртта Тимур ака өзү такта сатпаса дагы, такта саткандарга экөөнү 5 000ден 10 000 которуп, 5 000 сомдуктан такта берип коюң депти. Тимур ака берип. Башта эми алдыгында эле жарым куп чыгаш болуп калды баштан айтканда. Алла разы болсун Бек Султан, сага бардык жааматка рахмат. Мен өзүм бардык өз сөзүм менен сиздерге рахмат айта албаган болсом, мына ушул видео аркылуу баарыңыздарга ырахмат билдиребиз. Буйруса ушул алдыда муктаждарга ушул үйлөрдү тапшырып алсак, ушулордун дуасы сиздерге түзүлгөн болсун. Сиздер урматтуу туугандар, жөн гана ишке жардам берген жоксуздар. Сиздер 5 муктаж үй бүлөнүн үстүн чатырын жаап атасыздар. Кыштын ызгар суунан, жаан-чачындан, жамгырдан, каардан жаап тосуп атасыздар. Өтө жакшы кесип көрдүңүздөр. Нургазы ака, сизге да рахмат ака. Алла разы болсун ака. Рахмат Бек Султан дагы бир жолу. Чоң рахмат. Бул Бек Султан красавчик менен биз көптөн бери иштешебиз. Башкача балада. Башкача бала. Алла разы болсун. Нургазы ака, сиз канча болду келгениңизге такта базарга? 1 жыл. 1 жыл, жакшы. Алла разы болсун. Ушундай туугандар, кыскасы ушул жаамат, аты аталган жааматтардын атынан нол жерде Бек Султан баша примерно канча куба чыгып калат? Бул эми 10 куб эмес да, 15-12 куб да булчу. 12 куба. Себеби 10 куб жыгачка баллондор мынча булчубайт эле да бизчи. Сатып жүрөбүз го бизчи. Бул 12 куб примерно 12 куб жыгач бар да. 12 кубанын болгону биз мынакей бактажын балдары. 12 кубанын биз болгону так 2 кубасын гана сатып алган болсок, 10 кубасы ушул жааматтын атынан жардам болду. Ушул такта жетет эми Кудай калса. Ошол туугандар, баарыңыздарга дагы бир жолу чоң рахмат айтабыз. Көрдүңүздөр, ушундай иштер болду. Ал эми туугандар, Ошко жөнөдүкпү? Жетебизби? Бу таксырда салеркасын куюп берсеңиз эле болду деп, мына ажыкебиздин каражаттарын ушул салеркага бердик, Кудай калса 7 000 сом бердик. Кудай мага жол берсин эми таксыр. Чоо кеттик эми ертишип, Ошол туугандар, бизде ушундай жаңылык, ушундай бүгүнкү иш чара болду. Анан экран артынан жардам берип аткан аманат ээлери кече күндөн бери 30 000дей каражат чогулду.
Мына ал каражаттын азыр мен 25 футтук стропил алдым 1000 сомдон. Анан 500 метр рейка сатып алдык. Калган бардыгы айттымбы, болгон 2 кубадай такта сатып алган болсок, калганын бардыгы жардам болду. Мына ушул сиздердин дагы салымыңыздар бар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кудай кааласа болот экен го туугандар. Аракетти кылсак болот экен го. Ушундай 5 манжа бөлөк билек бир биз биригип мындан да көп иштерди жасасак болот. Биригейле аракетти кылалы Кудай кааласа. Чоң рахмат. Андыктан экран алдындагы счетторго дагы да колдон келишинче колдоп туруңуздар. Такта маселеси чечилди. Биз эми туугандар алдыңкы күндөрдө тинике чатыр тиникесин чечишибиз керек. Анан чатыр тиникесин анан урматтуугандар уста акысын чечип алайлы. Уста акысын чечип алайлы. Охо! Кудай мажул берсин. Дуа кылып коюңуздарчы туугандар. Жолубузга дуа кылып коюңуздар. Машина отуруп калды, карабай. Ойбой, караңыздар туугандар. 11-12 кубадай жыгаш жүктөп жөнөдүк. Машина отуруп калды. Жолубузду ачсын Кудай, мен мошко жөнөдүк кештеп. Жолубузга дуа кылып коюңуздар. Ушул тактанын бардыгын жардам берген ушул Жалал-Абад такта базар жааматына Аллах таалам 2 дүйнө разы болсун дагы бир жолу. Аябай разы болдум бүгүн, чын айтайын. Чын айтам, жакшы, жагынуу эмес. Ишенип келдим. Сөзүмдү эки кылышкан жок. Жок дебей, башайгы бир 250 000 сомдук тактаны бир күндө, жарым күндө жардам кылып чогултуп мына мынтип салып берип мени узатып атышат. Кутман кеч баарыңыздарга. Арбаңыздар, урматтуу эл жакшылары. Жалал-Абадтан Ордолу Ош шаарына жол алдык. Баарыңыздарга кутман кеч. Кудай бурса биз Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду Ордолу Ош шаарына 1 эмес 5-6 муктаж болгон үйлөрдү салып атабыз. Турак жай комплекс. Биринчисин Жалал-Абадка салганбыз, тапшырып бергенбиз. Экинчисин жаз айында баштап азыр дубалын көтөрүп туугандар. Крышасына келип калдык элек. Крышасына тактаны эми кайдан алабыз, кимден алабыз, эмне кылабыз? Бир 300 000 сом такта керек болуп кыжалат болуп аттым элем. Жалал-Абадтагы жакшы инсандар, Жалал-Абадтагы өзүмдүн жакындарым, тааныштарым, эже агалар, жалпы Жалал-Абад такта базарынын жааматы момундай болгон жалпысынан 10-11 куба. 10 кубаң 28 000 сомдон 280 000 сомдук тактаны 4 саатта чогултуп, машинага момунтип жүктөп, медер ак жол ушуну жакшылыкка жаратып ал деп мени узатышты. Алла разы болсун. Дуа кылыңыздарчы туугандар. Ушул бир туугандарыма дуа кылыңыздар. Тапкандарына Кудайым берекесин берсин. Ырыскысын кең кылсын. Соодасына берекесин берсин. Канча соода кылган болсо Алла таалам берекесин берген болсун иншалла. Урматтуу туугандар, нол иш, нол мен алып кетип аткан такталар туугандар. Бул жумуш жалпы Кыргызстандагы такта менен соода кылган такта ишкерлерине, жалпы такта бизнесмендерге үлгүлүү иш болсун. Айрыкча Оштогу такта бизнесмендерине үлгүлүү иш болсун. Эмнеге анткени биз Ошко муктаждар үчүн турак жай комплексти баштаганбыз жазда. Жаздан бери такталарына, чатыр тиникесине кайрылып атам. Бир адамдан бир реакция болбоду. Бүгүн моминтип Жалал-Абадтагы такта базардагы жаамат жалпысынан 10 куба тактаны моминтип хадия кылып, бир эмес 5 муктаж үйлөрүнүн чатыры, үстү, крышасы жаан чачың албай жабылып калсын деп туугандар манаке жүктөп берип жөнөтүштү. Сүйүнүп кеттим туугандар, ишенесиздерби? Эмнеге анткени өзүмдүн үйүм жабылып аткандагыдай сүйүнүп атам. Себеби муктаждардын үйлөрү жабылган турат. Кечеле көз чачырап жыгачына 300 000 сом каражатты мен кайдан табам деп кайрылып аттым элем. Жалал-Абадта такта базарга кече келип кабар берген. Бүгүн обедте пешимден кийин машина койдук, мына чоң машинаны. 4 саатта ушуну чогултуп беришти. Машина отуруп калганча, кетип атсам кое тур, мен дагы 10 такта берип кылайын деп дагы бир таксыр 10 такта берип атат. Чыгып келатсам дагы бир Шерзат дейт, ал такта берип кой деп аманат жөнөткөн экен. Аныкын Бакыт ажы 1 кубадан ашык тактасын берип, плюс 10 000 сом каражатын дагы берди мына. Не деген жакшылык. Жакшылыкта жарышуу ушуну айтат. Ушул бир туугандарыма дуа кылып коюңуздар туугандар. Азыр Кудай буйруса мына кечки түнкү саат 10:46 өттү. Ошко алып барып түшүрүп алабыз буйруса. Эртең чатыры башталат. Карагылачы не деген такталар. Карагай баары терек эмес, бүт баары карагай сасналар. Мынакей. Аллах таалам урматтуу туугандар, момундай ишке жакшы инсандарды гана себепкер кылат.
колунда бар байларды эмес, бай манаптарды эмес, урматтуу туугандар, жүрөгүндө ниети бар инсандарды себеп кылат. Иншалла сиз да бүгүн себеп ниет кылыңыз. Аллах таалам эртең сизди жакшылыкка себеп кылат иншалла. Канчаңыздар ал жерде балким бере албай калдыңыздар, канчаңыздар укпай калдыңыздар. Кудай кааласа кийинки жакшылыктарга Аллах таалам баарыңыздар себеп кылган болсун. Ошол туугандар. Анан алыста жүргөн бир туугандар да колдон келишинче кол кабыш кылып атасыздар. Мына азыр 50 000 сомдук такты алып кеттим деп атпаймынбы? Мына ошол сиздердин аманатыңыздарда ошол акчалай алган 50 000 сомдук тактага кошумчаңыздар ошол жерде бар. Санкт-Петербургда апалар жааматы, апалар фонду, ал эми бир туугандарыбыз биздин тайпабыз, группабызда бирден жыгачка каражат салышкан. Бишкекте аяшиним бар даян деп дагы көптөгөн бир туугандарыбыз колунан келген 50 сом, 100 сом, 200 сом, 500 сом, 1000 сомдон салып аткандар болушту. Баарыңыздардын салымыңыздар албетте ушул жерде бар иншалла. Машалла, мынакей Ордолу Ош шаарында ушинтип келип калдык туугандар. Ош шаарында келип калдык. Жалпысынан 11-12 куба тактаны Ошто такыр такта жок окшойт. Жалал Абадтан жүктөп келип калдык туугандар. Таң каласыздар. Ошто жок экен деп көбү сурап атат. Эми жок болсо эмне кылам, анан айла жок да. Каяктан табам? Мынакей буюрса. Оштогу дача учар. Азыр ошол кичинекей мостон менен өтүп тосуп алам буюрса. Машалла, машалла туугандар. Түндөп караңгылап келип калдык. Машалла, машалла. Урматтуу туугандар, урматтуу эл жакшылары. Мынакей буюрса. Жалал Абадтан Ордолу Ош шаарына салынып аткан муктаждар турак жай комплекске Жалал Абадтан такталар келип калды туугандар.